20 февралдан соттук процесске качабыз десем, айтпай эле барбайсыңбы, 20-сын айтып койбодуң деп атат да, кээде коомчулук түшүнбөй калат экен. Биз мына жыйынтыктарын чыгарып алып, февралдын экинчи жарымынан ушу 20 февралдан баштап, мүмкүн эмдиги жылдын декабрына чейин калган убакта мына орун басарлар, мен өзүм дагы процесстерге барып, айтпай барып катышабыз. Максатыбыз эмне? Максатыбыз биринчи ошо катышкан прокурордун ишти канчалык деңгээлде билет. Активдүү катышып отурабы, уктап отурабы, ошол катышып аткан ишин билеби, билбейби, биз ошол максатта барабыз. Анан албетте судьялар мыйзамсыз процесс өтүп атабы, көзөмөл иретинде карасак да болот. Мыйзамдуулук боюнча. Ошол мааниде айттым, мен муну улантабыз. Айтпай барып текшергенден биз прокурор кызматкерлери өзүнүн үстүнөн иштей баштайт да. Себеби башынан талап коюп атпайбызбы? Кылмыш ишти сапаттуу оку деп. Квалификациясын туура койгула. Сотко катышканда биринчи кылмыш менен таанышып алып, материалдары менен толук. Анан процессте активдүү катышып, пренияга сапаттуу чыккыла деп талап коюп атабыз. Жана деле айтып кеттим, эгерде күнөөсү далилденсе, күнөөлүү сурап, далилденбесе ал баш тартыш керек. Баш тартпаса жооп бериш керек. Адам укугу ушинтип корголот да. Бирок мунун баарын ишке ашырыш керек, биз ошол аракетти жасап атабыз. Ал эми облус прокурор, райондун прокурорлору өзгөчө оор кылмыштар боюнча сөзсүз катышыш керек. Бул катышып атат, мындан ары катышканга биз контроль кылабыз ал боюнча.